Бала тарбиясы бул дүйнө үчүн да, акырет үчүн да өтө маанилүү. Эгер бул улуу нерсеге маани бербей койсок, бир улуттун келечеги жок болуп кетүүсү мүмкүн. Ошол эле кезде акыретте биз жоопкер болуп калабыз. Эмне үчүн мага мыкты тарбия берип, бейишке кире ала турган шарттарды түзүп бербедиң, атаке же апаке, деп балдарыбыз жакаласа эмне кылабыз? Тарбиянын эрежелерин билбейм да деп олтуруп албастан, колдон келген аракетибизди кылышыбыз керек. Чынында тарбиянын улуу сырларын ыйык Куран жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү көрсөтүп кеткен. Албетте, бул сырларды бизге тафсирлер ачып берет. Ибрахим алейхиссалам Ажар энебизди жаңы төрөлгөн уулу Исмаил алейхиссалам экөөнүн Аллахтын буйругу менен какыраган чөлгө таштап кеткен кезде, ал эми эмне кылам деп ыйлактап олтуруп алган жок. Сыртынан карасаң, анын колунан чынында эчтеке келбейт эле. Бирок Ажар энебиз оңго солго карай чуркап баштады. Анын абалында ал кыла ала турган иш бир гана ушул болчу. Натыйжада уулу Исмаил алейхиссаламдын бутунун учуна замзам суусун келтирип койду Алла. Ажар энебиз колундагы мүмкүнчүлүктү максимум даражада колдонду. Хадисте кулум мага бир карыш жакындаса, мен ага бир чыканак жакындайм. Ал мага бир чыканак жакындаса, мен ага бир кулач жакындайм. Ал мага басып келсе, мен ага чуркап барам, деп айтат эмеспи Аллах Таала. Башкача айтканда, мүмкүнчүлүктөрдү пайдалан, аракет кыл, жөнтүрүп калба деп атат Аллах Таала. Мындан өткөн стимул болушу мүмкүнбү? Ыйык Курандын жана хадистердин тафсири болгон Рисале-и Нур чыгармаларында бала тарбиясы боюнча өтө көп акыйкаттар камтылган. Биз ал жерден кыскача алып татып көрөлү. Куранда дээрлик бүткүл сүрө Бисмиллахир-рахманир-рахим аяты менен башталат. Мааниси мээримдүү, ырайымдуу болгон Аллах Тааланын аты менен. Бул жерде Аллах эң алгач өзүн таанытып атат. Мисалы, бирөөгө өзүбүздү таныткан кезде дароо атыбызды, кесибибизди, каяктан экендигибизди айтабыз. Ошол сыяктуу эле Аллах да бизге өзүн таанытып аткан кезде мээримдүүмүн, ырайымдуумун, мен мээримдүү, ырайымдуу болгон Аллахмын деп таанытып жатат. Чынында ар бир жакшы ишти Бисмиллахир-рахманир-рахим менен баштайбыз. Бул жерде тарбияга тиешелүү кандай маанини чыгарсак болот? Тарбиялоочулар мейли апа же ата, мейли мугалим же мейли имам болсун, ошол тарбияланып жаткан балдарына, окуучуларына, шакирттерине өзүн мээримдүү, ырайымдуу кылып таанытыш керек. Бул да тили менен, жүрүш турушу, мамилеси менен болот албетте. Себеби жогоруда айткандай Аллах бизге мээримдүүлүк менен, ырайымдуулук менен таанылып, мамиле кылып жатат. Демек, тарбиячынын өзүндө алып жүрүшү керек болгон эң зарыл болгон эки сыпат бар. Ал да мээримдүүлүк, ырайымдуулук. Чынында, мээримдүүлүк, ырайымдуулук бул боор ачуу, аяоо, этият кылуу деген сыяктуу сезимдерден улам келет. Балдарыбызга, окуучуларыбызга, шакирттерибизге татыктуу тарбия бере алыш үчүн, аларды акыр замандын фитна азгырыктарынан сакташ үчүн, аларды тозок отунан куткара алыш үчүн аларга боор ачуубуз керек. Боор ачый алыш үчүн бизде мээрим, ырайым деген сыпаттар болуш керек. Бул мээримдүүлүк, ырайымдуулук сыпаттарынын артынан кетирилген каталарды кечире алган, кечиримдүү деген сыпаттар келет. Мисалы, бир нерсени үйрөнүү адашуу аркылуу ишке ашат. Үйрөнүү мезгилинде сөзсүз адашабыз, туура эмес кылып алабыз. Аллах Таала да балдарга 15 жашка чейин ката кыла алуу укугун берген. Башкача айтканда, шарият боюнча 15 жашка чейин балагат куракка жете элек балдарга күнөө жазылбайт. Аларга бир жоопкерчилик да коюлган эмес. Себеби бала 15 жашка чейин бул ааламды, жашоону, барлыкты үйрөнөт, тааныйт, изилдейт. Мисалы, жаныбар төрөлөрү менен кыска убакыттын ичинде адамдан айырмаланып, дароо жашоого аралашып жашап кете алат. Адам болсо 18-20га келгенде араң жашоого аралаша алат. Анда да жашоонун эрежелерин толук биле албай калат кээде. Демек, бул нерсе адамдын үйрөнүүгө, таанып билүүгө муктаж болгон бир жаратык экендигинен кабар берет. Бул үйрөнүү процесси сөзсүз түрдө адашуу аркылуу ишке ашат. Балдарда кызыгуу сезими, үйрөнүүгө болгон умтулуу аябай күчтүү болгондуктан, кээде алар өзүн башкара албай калат.
Натыйжада туура эмес нерселерди, кичинекей катачылыктарды кетирип коюшу мүмкүн. Мисалы, идишти сындырып коюшу мүмкүн же компьютериңизди бузуп коюшу мүмкүн. Кичинекей балдарды кое туралы чоң адам деле бүткүл нерсени биринчи жолу кылып аткан кезде сөзсүз адашат, катачылык кетирет. Эч бир иш жок, биз биринчи жолу аткарганда эле дароо кемчиликсиз аткарып кете алган. Демек, үйрөнүү бул ката кетирүү аркылуу, кемчилик аркылуу ишке ашат. Ошондуктан Аллах Таала балага 15 жашка чейин адашуу укугун берди. Улуу Аллах Таала балага адашуу укугун берип атса, биз ким болуп калдык балага адашуу укугун бербегидей? Балдарыбыз балалык кылып, бир кемчилик кылып койсо, дароо жазалап киребиз. Аллах балдарга азыр бул бала кичинекей түшүнбөйт деп күнөө жазбай атса, биз аларга күнөө жазып, аларды жазалагандай ким болуп калдык? Бала туура эмес иш кылган сайын жазалай берсек, акыры бала эчтекеге аракет да кылбай коет. Бүт баарын таштап коет. Эптеп эле көзгө көрүнбөй жүрсөм болду деп калат. Жыйынтыгында балада эки жүздүүлүк да пайда болуп калышы мүмкүн. Демек, педагогиканын, тарбиянын эң маанилүү бөлүгү бул ката кетирүү мүмкүнчүлүгү. Эгер бала билбей ката кетирип алса, катуу жазалабаш керек деген маанини Аллах Таала бизге балагатка кажет элек балдарга күнөө жазбагандыгы аркылуу түшүндүрүп жатат. Туура эмес нерселерди жеңил жоготуу менен үйрөнүү мүмкүнчүлүгү бул балалык кез. 15 жашка чейин жеңил каталар менен жашоону үйрөнбөсөк, 15 жаштан кийинки кылган каталарыбыз өтө оор болот. Бул жерде албетте мээримдүүлүк, ырайымдуулук чагылып турат. Паникалык чабуул деп аталган талма оорусу жайылып кетти учурда. Адатта бул оору менен 25-30 жаштан кийин оорушса, азыркы учурда бул оору менен 12 жаштагы балдар ооруп жатат. Мунун себеби да жазанын катуулугу деп айтышууда эксперттер. Учурдагы педагогика илиминин эң акыркы методикаларында балага берилген эң чоң укук, эркиндик бул ката кетирүү укугу, ката кыла алуу эркиндиги деген жыйынтыкка келген. А бул методика биздин 14 кылым мурун түзүлгөн шарият системабызда бар. Бакара сүрөсүнүн акыркы аяттарында да «О Раббим, тарбиячым, эгер унутуп же жаңылып калсак, бизди азаптай көрбө» деп айтылат. Демек, Аллах бизге ката кетирүү мүмкүнчүлүгүн берүү үчүн биз да ката кетирүү мүмкүнчүлүгүн берели балдарыбызга. Адамзаттын эң улуу мугалими болгон, тарбиячысы болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да ааламдарга мээрим катары жиберилгендиги да мээримдүүлүк тарбияда өтө маанилүү экендигин көрсөтүп турат. Бакара сүрөсүнүн 286 аятынын баш жагында Аллах Таала «Аллах ар бир жанга мүмкүнчүлүгү жеткен гана милдетти жүктөйт» деп айтат. Чынында бул аяттын көптөгөн маанилери бар. Биз бала тарбиясындагы методика аркылуу карап көрөлү. Демек, Аллах биздин колубуздан келбеген ишти милдетти жүктөбөйт экен. Ошол сыяктуу эле биз да тарбияда балдар кыла албаган ишти милдетти жүктөбөшүбүз керек. Тагыраак айтканда, баланын жөндөмүнө, табиятына карап мамиле кылуу өтө маанилүү. Мисалы, жансыз нерселерди каалагандай тарбиялай алабыз. Жыгачтан каалаган нерсени жасап, каалаган абалга келтире алабыз. Башкача айтканда, каалаганыңды кыл деп жыгач бизге баш ийет. А жандууларга келген кезде биз ага баш ийебиз. Жандууларды табиятында жок болгон бир абалга зордук менен, күч менен келтире албайбыз. Мисалы, алманын уругунан апельсинди чыгара албайбыз. Себеби алма уругунун маңызында алма дарагы, алма мөмөсү бар. Ошол сыяктуу эле тарбия бул тарбиялануучуну бир абалдан экинчи абалга өткөрүү системасы болгондугу үчүн бала тарбиясында биз баланын жөндөмүнө баш ийебиз. Башкача айтканда, баланын табиятына, жөндөмүнө карап мамиле кылабыз. Баланын табиятында, жөндөмүндө жок нерсени баладан талап кылуу бул Аллах Тааланын ааламга койгон мыйзамына каршы чыгуу. Мисалы, балаңыз бир нерсени шашпай жатташы мүмкүн. Аны «Сен эмнеге шашпай жаттайсың?» деп урушуу туура эмес. Байкап көрсөңүз, шашпай жаттагандар эч качан унутушпайт. Ошол эле кезде анда башка жөндөмдөр да сөзсүз бар. Ошол жөндөмдөрүнө дагы да жакшыраак жол ачып берип, шарт түзүп берүү аркылуу тарбиялоо бул баланын жан дүйнөсүнө, динибизге ылайык келген методика. Мисалы, помидор кыйшайып калса, кол менен түздөп койбойбуз. Тескерисинче, жанына бир түрөөч коебуз. Анан помидорду ага байлайбыз. Кол менен түздөп салсак, сынып куурап калышы мүмкүн.
Демек, бул жерде түз тиребечкө муктаждык бар. Жашоодо да ошондой. Балдарыбызга түз жүрүш турушубуз менен жол көрсөтүп тарбиялайбыз. Себеби бала сенин сөзүңдөн мурун сенин абалыңа, жүрүм-турумуңа карайт. Жүрүм-турум менен тарбиялоо бул сүннөт. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 10 кишини динге киргизсе, 9-ун жүрүм-туруму менен, адеп ахлагы менен киргизген. Куранда да Аллах Таала чынында силер үчүн Аллахты, акырет күнүн үмүт кылгандар жана Аллахты көп эске алгандар үчүн да Аллахтын элчисинде көркөм өрнөктөр бар, деп бекеринен айткан эмес да. Бала тарбиясы бул 5-10 мүнөттө эле бүтүрүп салчу тема болбогондуктан, кийинки чыгарылыштарда албетте бул темага кайрылабыз.